Ак-Дала району дегенде көз алдыга алыскы тоолордун арасында боз топурак айдың талаа элестеши мүмкүн. Чындыгында ак карлуу тоолордун арасында экени талашсыз. А бирок ошол бийик тоонун арасында жашаган эң сезимтал, алдыны көрө билген, өз келечегин татыктуу түзүүгө умтулган акылман, күжүрмөн, мээнеткеч, байгер эли бар ажайып аймак. Дүйнөлүк ааламдашуунун агымында доорлордун алмашуусу, өнүгүп өзгөрүп жаткан процесстер адам баласынын жашоосуна түздөн түз таасирин тийгизери бышык. Ал кандай таасирлер дей турган болсок, биринчи кезекте адамдардын күнүмдүк жашоосун жеңилдетүү, ыңгайлаштыруу, маалыматтарга ээ болуу жана башка шарттар. Бул айтылгандарды ишке ашыруу жеке бир үй бүлө үчүн оңой болушу мүмкүн. Ал эми бир айылдын же райондун деңгээлинде иш жүргүзүү ошол чөлкөмдүн башчысынан көз каранды. Ал жетекчи үчүн терең ойлонууну, уюштуруучулукту, өжөрлүктү, жоопкерчиликти жана чечкиндүүлүктү талап кылат. Ак-Дала аймагында биз сөз кылып жаткан өнүккөн инфраструктуралык шартта жашоону ыңгайлуу түзөө, болуп жаткан окуяларды элге жеткирүү үчүн маалыматтык кампания уюштуруу сыяктуу маселелер эбак эле же мындан 25-30 жыл мурда башталган экен. Алсак 4-5 жылдын ичинде өзгөрүп, архитектуралык талапка жооп берген, көчөлөрү дээрлик 90% асфальт, жөө жүрүүчүлөр үчүн тротуар, цемент арыктар, аялдамалар, ички маршруттук автобус, жай кыйсалуу үчүн бассейн жана башка күнүмдүк турмуштун зарылчылыгына жооп берген көчөлөрү күнүнө жуулуп турган, республика боюнча таза, көркөм кооз айылдардын эң алдыңкыларынын бири Ак-Дала районунун борбору Байетов айылы болгон. Бул иштерге ыраазы болгон жергиликтүү элдер ошол кездеги район жетекчисине арнап бир катар ыр саптарын жазышкан. Ошолордон бир мисал: көтөрүлдү, бир да адам кур калбай. Элди баштап, селди нукка бургандай, Байетовду таанылгыстай өзгөрттүң, улуу Петр Петербургду кургандай. Баарынан таң калыштуусу, Ош жана Жалал Абад облустарынан башка бир дагы облустарда, райондордо, шаарларда жок мезгилде Ак-Дала райондук жергиликтүү телевидениясы уюшулган. Саламатсыздарбы, урматтуу телевизиялар. Ак-Дала райондук мамлекеттик акимдиктин жергиликтүү телевизиясы эфирде. Биз уюштурган телевидение жергиликтүү телевидение. Акимчиликтин алдындагы телевидение мына ушул кыйынчылык мезгилден бизге, ушул райондун бийлигине, райондун акимчилигине мындан ары дагы эл менен жакындатып, жардам береби деген ниет менен биз ушул тартыштык мезгилде жергиликтүү сынабы тобун түзүп жатабыз. Азыр республикада Ош областында жана Жалал Абад гана областтарында бар, ал эми башка шаарларда, райондордо мындай жергиликтүү сынабы тобу уюшулуп элек. Бул биринчи болуп жатат. Максат жанагындай ушул бийлик менен элдин ортосун жакындатуу. Анан темаларды ушундай тандап алсак дейбиз. Ушул биз райондук акимчиликтин алдында атайын сыналгуу үчүн яшик уюштурдук. Ушунда элдин пикирин билсек, ким менен жолугушкусу келет, кайсы мекеме ишканалардын жетекчилери же болбосо алардын иши менен таанышкысы келет, кайсы органдардын жетекчилерин көргүсү келет, пикирин уккусу келет, иши жөнүндө билгиси келет, жана кайсы эле участкаларда деги эле ушул райондун ишинде жүргүзүлүп жаткан, ушу элди кызыктыра турган кайсы объектилер жөнүндө билгиси келет, мына ушулар жөнүндө кабар этишсе, биз алдын ала атайын программа түзүп туруп, анан ошол боюнча сиздерге көрсөтүп турсак деген оюбуз бар. Экинчиден өзүбүз деле ошол ойлонуп көрүп, элди кызыктыра турган темаларды тандап алып, уюштуруп сиздерге билдирип турабыз. Мен жана жогоруда айткандай, эң негизги максат ушул райондук бийлик менен элдин ортосун жакындатып,
чыныгы демократияны түзүп, кемчиликке тике бетке айтып, биздин ишибиздеги жалпы ушул райондун коомчулугунун ишиндеги кемчиликти жоюп, ушул кыйынчылык турмуштан чыгып кетүү маселесин козгоп, негизи чыгып кетүү жөнүндө биргелешип аракет жасоо деген максат. Бул телевидение аркылуу райондогу болуп жаткан социалдык экономикалык, айыл чарба, коомдук маданий иштер, райондун жетекчилигинин, мекеме ишканалардын башчыларынын аткарып жаткан иштери жана элдин турмуш тиричилиги жөнүндө элге байма-бай көрсөтүлүп турган. Максат жергиликтүү бийлик менен элдин биримдигин чыңдап, райондун өнүгүшүн ар тараптан көтөрүү болгон. Мына Ынтымак көчөсүндө, МЖСте, Сталиндин көчөсүндө ушул жерлерде магазиндер курулуп, булар ишке берилди. Мына мончолорду куруп атабыз, көрүп атасыңар, өзүңөр азыр 3-4 жерде мончонун бир айрым гана эмелеринен токтолуп туруп атат. Мына ушуларды аягына чыгарып көрсөкпү деген ой бар. Димаш күнү гана келишет дагы, ошол жерден элдер жанагы тизме боюнча буудайларын алышат. Ал эми калган азык түлүк продуктыларын жанагы сүттү, этти, арпа саткантар, андан сырткары картошка, сабиз, пияз сатат, ошолордун баарын Отос колхозунан ала беришет да. Ошол жердеги атайын чарбаларга бирден көндөрүп бердик, ошол жерде содасы болот да. Мен кошумча айтып кете турган нерсем ошол. Биздин айрым мекеме ишкана чарба жетекчилери марафонду өткөрүшүп, эсебинде акчалар жок болгондугуна байланыштуу убада беришкен. Азыр эми ошол акча каражаттарын которуп беришти деп ойлойм да. Ушуну айтып кетким келет. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Андан сырткары дагы биз ушу жаңы жыл жаңырганга чейин кайра дагы марафонду улантабыз деген оюбуз бар. Ошондой эле жалпы эле элге ыраазычылыгыбызды билдирип кеткибиз келет. Эл деген ушунчалык көтөрүлүп, өздөрүнүн колунан келген мүмкүнчүлүктөрүн ушул карыгаттандарга жардамга тарап чараларды соңунда сиздерге бир айта кетүүчү кулактандыруу болуп турат. Биздин телекөрсөтүү мындан ары дайыма ар жуманын 2-күнүндө кечки саат 8-ден 9-га чейинки аралыкта берилип турулат. Биздин көрсөтүү жүрүп жаткан мезгилде Останкинанын, Россиянын жана Кыргыз тили радио агентствосунун программалары дагы параллель түрдө көрсөтүлүп турулат. Биздин көрсөтүү бул 3 программага тең эч тоскоолдук көрсөтүлбөйт. Эгерде сиздер кааласаңыздар, каналды которуп алып туруп, ушул Останкинанын же Россиянын же Кыргыз тили радио агентствосунун программаларын көрө берсеңиздер болот. Биздин берүү 11-каналдан жүргүзүлөт. Ар бир аткарылган иштин аркасында ополтоодой эмгек, күжүрмөн аракет жана күчтүү лидердин биримдиктүү командасы болоору шексиз. Талыкпаган эмгектин натыйжасында ошол мезгилде жасалган иштерди Ак Талаа телевидениясы аркылуу тартылып алынган тасмаларынан 5-7 минут алып көрсөтүүлөрдү мындан ары сунуштап турабыз. Кыргызстан кайра жаралуу доорундагы Ак Талаада эмгек кылган ата-апаларыбыздын, ага эжелерибиздин иштерине чогуу күбө бололу.